Борбор калаада автоунааларды техникалык тейлөө станциялары, мончолор жана жеке турак үйлөр текшерилди. Натыйжада унаа оңдоочу жайлардын бири иштетилген мотор майы менен жылтылаар аныкталды. Бул факт боюнча дароо протокол түзүлүп, 23 000 сом айып пул салынды. Азыр автосервис Элебесова 145-те отработка менен жаккан нарушение табылды. Ошондуктан азыр биз бул боюнча чара көрүлөт. Статья 115-3 менен протокол жазып берет хозяинга. Протокол жазылгандан кийин биз предписание берилет, чтобы бул менен жакпаганга. Андан кийин текшерүү кайра обязательно болот. Текшерүүнүн жүрүшүндө чарбалык субъекттердин отундун кайсы түрүн колдоноору каралды. Мындай көзөмөлдөө иштерин Бишкек мэриясынын муниципалдык инспекциясы күн сайын жүргүзүп жатат. Алсак, январь айында 18 протокол түзүлүп, 228 000 сом айып салынган. Садырбаева көчөсү. Шлёпка. Bir gün мурун Ленин районунда желим жана төшөнчөлөрдү күйгүзүп жаткан жаран кармалган. Ошондой эле Маевка айылында да өрттөлүп жаткан желим өчүрүлдү. Аларга мыйзамга ылайык 7500 сом айып салынды. 346 бани саун. Бишкек шаары боюнча 346 мончо жана сауна комплекстери бар. Алардын баарына көмүрдүн альтернативдүү түрү газга өтүүгө сунуштамалар берилип, түшүндүрүү иштери жүргүзүлгөн. Көпчүлүгү учурда синтетикалык калдыктарды күйгүзүүнү токтотушту. Эгерде мыйзам бузуу аныкталса, 115-берененин 3-бөлүмү боюнча протокол түзүлүп, айып пул 7500 сомдон 23 000 сомго чейин айып салынат. 2024-жылы 286 протокол түзүлүп, жалпысынан 3 миллион сомго жакын айып пул өндүрүлдү. 86 протоколов на сумму порядка 3 миллионов сомов. Инспекциясынан келгенбиз. Азыр Бишкек боюнча рейдтик иш-чаралар болуп жаткан. Рейдтин жүрүшүндө кышкы мезгилде синтетикалык жана өнөр жай калдыктарын жагып келген жайлардын көпчүлүгү талапка ылайык газ менен көмүргө өткөн. Bu ilem negizi öz bakıp kaldı, ertelgeç eşke çıkanlar içine avaz tasalıp kaldı. Bakatım где-то 30-35% gaz kötüştü. Bilinetti merten ton bağda jit жоқ, баягыда эме жоқ, көмүрдүн жыты жоқ. Анан баары өтө жакшы болот, элге жакшы болот, өстөрүнө жеңилдик болот. Чөнтөгүнө эле жакшы эконом болот экен көмүрдөн көрө. И абасы тасап эле, жакшы болот эле. Өзгө жеңил болот экен, мурункудай күл чыгарып, от жакмай жок. Бир жылып алса, күн-түн бирдей температура турат экен. Бул иштер шаардагы абанын аз да болсо тазарышына салым кошууда. Ал эми калдыктарды күйгүзүүдөн чыккан түтүн ыштын негизги себептеринин бири болуп келген. Автандил Бактыбеков, Айсана Бактыбекова, Жакшылык Исаков, ЛТР Бишкек. Көрдүңбү? Кандай кыпкысыл чок болуп күйүп турат деген.